Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Баарыңарга ишиңерге ийгилик, ден соолук каалайм. Бауыржан байке, сизге да ишиңерге ийгилик, ден соолук гана каалайм. Сиз деп сүйлөгөнүмдүн себеби менден улуураак окшойт, улуу экен, ошон үчүн сиз деп сүйлөдүм. Башта темең менен тең экен деп сүйлөдүм эле. Кыскасы, мен ушундай мурунку съемкамда, урматтуу кыргыз эли, мени кечирип койгула деген сөзүм бар эле. Жаман жакшы сөз айткан болсом, мени кечирип койгула. Ал эң жакшы сөз, жаман жери жок. Дагы бир жолу айтып коеюн. Ошол кечиримди кээ бирки адамдар туура эмес түшүнбөшкөйт. Бул баланын кечирим суратты зависть этип, мен мыйзам чегинде гана жооп берем. Мен сүйлөгөн сөздөрүм бар, съемкаларым бар эле, ал өзү бир эки эле съемкам бар ал жерде. Ал бир өкмөткө карама каршы, бир мыйзамга карама каршы жаман сөз болсо экен, мен кечирим сурат Кудай. Эгер мыйзам чегинде туура эмес иш болсо, кечирим сурашым мүмкүн. Бир жеке адам келип алып туруп, менин талабымды коюп, мен укугум деп сүйлөп туруп, анан кийин чыгып ютубка кечирим сурагын дей турган болсо, ага мен иди пошел ты деп айтам. Өзүнүн талабын коюп, мени мажбурлап чыгаргыдай, ал эч ким эмес мага. Ошол гана сөзүм. Ушу Бауыржан байке, ар бир улутты бир кылдай кылып чагылдырсаңыз, ошондо эң жакшы сөз болот. Кудайдын алдында да, мыйзамдын алдында да таза адам болосуз. Илгертен калган сөз бар. Жакшыдан ат калат, жамандан дак калат дейт. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деген сөз бар кыргыздан калган. Ошол сыяктуу сиз баарды бир улутту бир кылдай кылып чагылдырыңыз. Алла ыраазылыгы үчүн деп атасыз. Алла ыраазы болуш үчүн ошондой жакшы ишти гана кылыңыз. Ошол гана. Мени туура эмес түшүнгөндөр болсо, туура эмес түшүнбөгүлө, мен өзүм эрким менен гана кечирип койгула деген ал жаман сөз эмес. Жаман жакшы сөз айткан болсом деп айттым аны. Ошол. Мени укугумду тепселеп, мажбурлап кечирим сурата албайт мени. Мен мыйзамдын чегинде гана жооп беришим мүмкүн. Мыйзамга туура эмес болгон иш болсо. Ошо кыргыз элим, урматтуу мекендештер, баарыңарга ишиңерге ийгилик, ден соолук гана каалайм. Ушул сөзүм баардык улутка да бир кылдай айтылды бул сөз. Кыскасы, баарыңарга аманчылык каалайм. Мейли, чоң рахмат баарыңарга.